2 декабрга даярдалган күндөмө маалыматтык программасынан толукталганы кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Алмазбек Атамбаев бүгүн дагы сотто кабинаны тепкилеп залдан чыгарылды. Кыргызстанда 3 жылга аркар, эчки жана карышкырга аңчылык кылууга тыюу салынат. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелгендер күнү. Аларга кандай камкордуктар көрүлүүдө? Баткенде 11 жаштан жогору кыздарга папиллома оорусуна каршы эмдөө башталды. Рактын бул түрү Кыргызстандагы аялдар арасында 2-нчи орунда турат. Президент Садыр Жапаровдун Куран окуу боюнча эл аралык сынактын жеңүүчүсү Мухаммадали Умаров менен жолукканын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага Алаяк Умаров 24 жашта сынакка катышуу үчүн 3 ай даярданган. Иш-чара Сауд Аравияда өтүп, дүйнөнүн 111 өлкөсүнөн 153 адам катышкан. Мамлекет башчы жеңүүчүнү жана анын устаты Марат Эркуловду куттуктап, бул ийгилик Кыргызстан элинин жалпы жетишкендиги жана сыймыгы экендигин белгилеген. Мекендешибиз Куран китебинин 600 барагын жаттап, Сауд Аравия, Бахрейн жана башка бир катар мусулман өлкөлөрүнөн келген катышуучулардын арасынан эң мыкты деп табылган. Марат Эркулов мындай эл аралык сынак 42-нчи ирет өтүп жатканын жана катышуучулар Куран окуу менен гана чектелбестен, окулган сүрөлөрдүн маанисин дагы билүүсү зарыл болгондугун кошумчалады деп айтылат маалыматта. Жолугушуунун соңунда Садыр Жапаров Мухаммадали Умаровго 400 жылдык тарыхы бар Курандын көчүрмөсүн тапшырган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн дагы 1-май райондук сотундагы процессте кабинаны тепкилеп залдан чыгарылды. Ал судьянын жана прокурордун дарегине ачуу сөздөрүн айтып, силерда бир күн келип менен ордума отурасыңар деди. Андан соң тарапташтары менен биргеликте уят деп кыйкырды. Мындан улам мурдагы президент залдан чыгарылып, сот анын катышуусу жок уланды. Бүгүн Койташ окуясы боюнча сот отуруму болгон. Кечээ дагы 1 декабрда мурдагы президент июнь окуясы боюнча башталган соттук ишке алып келинген. Анда да кабинаны тепкилегендиктен чыгарылган. Коррупция иштери боюнча ички иштер министри, прокуратура жана УКМК 15 миллиард сомдон ашуун каражат жыйнаган. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров 26 ноябрда элдик курултайда айткан. Маалыматка ылайык, өлкөдө мыйзамсыз жер берүү боюнча Ош шаары жана облусу 1-нчи орунда турат. Коррупция иштери мына ушул жакта аныкталып, жыл ичинде бир нече кызматкерлерге иш козголгон. Администрация президенттерде жергиликтүү бийликке арыздангандан пачкалап турат кагазда. Өлкөдө мыйзамсыз жер берүү боюнча Ош шаары жана облусу 1-нчи орунда турат. Коррупция иштери мына ушул жакта аныкталып, жыл ичинде бир нече кызматкерлерге иш козголду. Бул тууралуу бүгүн 2 декабрда эл аралык коррупцияга каршы күнүнө карата уюштурулган тегерек столдо айтылып, талкууга алынды. Бизде көбүнчө арыз даттануу келип атканда да биз аларды арыз менен чектелбесин ошону мындай изилдеген аракет кылып атабыз. Көбүнчөсү ушул мыйзамсыз жер берүү. Мыйзамсыз жер берүү боюнча эң чоң көйгөй көбүнчөсү болгондо шаар ичинде. Бул боюнча жергиликтүү бийликке жана прокуратурага сунуштар берилген. Азырда биз билебиз, архитектуранын болгон органы өзгөртүлгөн, архконтроль депчи. Ага да сунуш берилип, кээ бир шаарда болуп аткан бузулуштарда биздин сунуштар негизинде болуп атат. Кээ бир керек болсо ушул шаарда мыйзамсыз иштетилип аткан объекттердин дагы көп жылдан бери төлөнбөгөн арендалары төлөнүп атат да. Эми ал жерде сандарын биз айтпайбыз, сетин дегенде бул биздин гана көмөктөр менен болуп атат, ал аткарып аткан башкалар. Семинарга Ош облусунун аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тийиштүү кызматкерлер чогулушту. Максаты жалпы коомчулук менен биргеликте коррупциянын алдын алуу жана ага карата күрөшүү болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар 2 күнү саат 2-де биздин Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы карымдуу өкүлү Жамалбек Зиядин жарандарды, облустун аймагында жарандарды ар түрдүү суроолор боюнча, кайрылуулар боюнча кабыл алат. Ал жерде ошо көбүнчө жардамга муктаж болгон жарандар, жер маселеси, ошо ар кандай укук коргоо органдарына, мекеме уюмдарга мындай бир арыздардын боюнча кайрылган адамдар болот. Ошонун маселесин жеринде чечип, тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилип турат да. Ошол боюнча бул ушул коррупциянын алдын алуу боюнча биздин ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жерлерде өзүнүн кызмат милдеттерин тийиштүү деңгээлде алып баратат деп ойлойм.
Коррупция өлкөнүн экономикасына зыян келтирип, жалпы коомдун жашоо деңгээлин төмөндөтөт. Элдин бийликке болгон ишенимин жоготот, жеке эле бийлик эмес, адам менен адамдын ортосунда ишенич жоголот. Коррупция эң оор кылмыштарга кирип, мыйзамда кылмыш жасагандарга 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Тиешелүү органдар тарабынан, өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан методикалык иштер жүргүзүлүш керек. Бул ошол жумушка орношкондон эмес, студенттик партадан, мектептен, керек болсо бала бакчадан. Бул чоң мамлекеттик идеологиянын бир бөлүгүн ээлеген иш аракет болуш керек да. Мына ошондо биз методикалык иш аракеттерди жүргүздүк. Биз коомчулуктун ичинде ошол тиешелүү жоопкерчилиги бар адамдарды даярдадык деп айтсак болот. Экинчиси, бүгүнкү мезгилде барыңыздар жакшы билесиздер, бул элемент, коррупциялык элементтер мамлекеттик структуралардын бардыгында бар. Дээрлик бардыгында бар. Буга бир эле ошол жоопкерчилик алган адам эле күрөшпөстөн коомчулукта күрөшүш керек да. Мыйзам боюнча барыңыздар жакшы билесиздер. Мисалы, пара алган адам эле жоопкерчиликти мойнуна албайт. Пара берип аткан адам дагы кандайдыр бир деңгээлде жоопкер болуп калат да. Ошону бул коом дагы түшүнүш керек, ошол пара алып аткан адам дагы түшүнүш керек. Экинчи маселе бар, мыйзамды ошол жакшынакай мыйзамыбыз бар, жаңы мыйзам. Аны мыйзамды отуруп өзгөрткөндөнчү баягы сумма орун алмаштырган сумма өзгөрбөйт дейт го. Аны алмаштырыштын кажети жок, ошонун аткарылышын көзөмөлдөш керек да. Мен бир мисалдарды билем. Мына коррупция боюнча жанагы улуттук коопсуздук кызматы тарабынан азыр мына жерлер боюнча айрыкчачы. Мына Карас району боюнча мен конкретно айтпай эле коеюн. Карас району боюнча, Ош областы боюнча деги эле Кыргызстандын бардык жерлеринде именно ошол коррупцияга каршы бир канча иштер азыр кылмыш жасоо иштери козголуп, тергөө амалдары өткөрүлүп, соттук кароолордо азыр как раз жүрүп атат соттук кароолорчу. Ошону мыйзамды баягы аткарылышын аягына чейин көзөмөлдөп койсо, ошондо тийиштүү жазаларды алат. Буга чейин коррупция иштери боюнча Ички иштер министрлиги, прокуратура жана УКМК 15 миллиард сомдон ашуун каражат жыйнаганы маалымдалган. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров 26 ноябрда элдик курултайда билдирген. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы. Россияда өз мекендештерине кол салып карактап кеткен деген шек менен 4 кыргызстандык кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө Кыргызстандын жарандары жардам сурап кайрылган. Алардын айтымында 27 ноябрда саат 3:04 чамасында Владимир облусунун Покров шаарында белгисиз адамдар темир жол бекетинин жанындагы бөлбөгө кирип кол салышканын айткан. Жалал-Абад обласынан барган 23 жаштагы жигитти сабап 60 000 рублен жана уюлдук телефонун алып кетишкен. Ал эми 30 жаштагы мекендештен колу бутун байлап унага салып кетип акча талап кылышкан. Туугандары банк картасына 50 000 рубль которгондон кийин аны Москва шаарына кое беришкен. Россиядагы өкүлчүлүк жергиликтүү полиция менен биргеликте иликтөө иштерин баштаган. Натыйжада 30 ноябрь күнү кылмышка шектүүлөр бараткан унаа токтотулуп 4 кыргызстандык кармалган. Алардын жанынан пневматикалык тапанча жана жабырлануучуну видеого тартып алган телефон табылган. Кыргызстанда 2023-2026 жылдардын аралыгында жапайы жаныбарлардын айрым түрлөрүнө аңчылык кылууга тыюу салынат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Медетбек Маметов соц тармактарда билдирди. Анын айтымында алдыдагы 3 жылда Марко Поло, тоо аркары, тоо эчкиси, элик, каман, улар жана карышкыр атууга тыюу салуу пландаштырылууда. Браконьерлик фактылардан улам тизмеге карышкыр менен чөө да кошулду. Бул тыюу ишке киргенден тарта деңиз деңгээлинен 2000 метрден жогору жерде ок атуучу курал менен жүрүү мыйзамсыз болот деп айткан Маметов. Учурда демилгени ишке ашыруу үчүн министрлик жогорку кеңеш жана башка уюмдар менен макулдашуу иштерин жүргүзүүдө. Келерки жылдан тарта Кыргызстандагы бардык ооруканалардын жетекчилерин аттестациядан өткөрүү механизмин киргизүү пландалууда. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков Спутник Кыргызстан агенттигинин мультимедиалык маалымат борборунда өткөн брифингде айтты. Ал агенттикке министрликтен ишин жыл жыйынтыгын чыгарып, жана 2023 жылга карата пландары туурасында айтып берүү үчүн келген. Министрдин орун басарынын билдиргенине караганда, бүгүнкү күндө кээ бир саламаттык сактоо мекемелеринин жетекчилеринин ишин көзүн билбегендиги көйгөй жаратып келет.
Баткенде 11 жаштан жогору кыздарга папиллома оорусуна каршы эмдөө башталды. Дарыгерлердин айтымында папиллома аялдардын жугуштуу жыныстык оорусу катары коркунучтуу болуп, алдын албаса жатын моюнчасынын рагына алып келет дешет. Рак оорусуна чалдыккан аялдардын арасында рак оорусунун бул түрүнө чалдыккандар Кыргызстанда 2-нчи орунда турат. Папиллома вирусу аялдардын жыныстык оорусун пайда кылуучу коркунучтуу вирус экенин дарыгерлер эскертишет. Алдын албаса рак оорусун алып келип, адамдын өмүрүнө коркунучу чоң дешет. 1 декабрдан тартып бул илдетке каршы эмдөө башталды. Баткен район, Баткен шаары боюнча 12 ооруга каршы эмдөөлөр байма-байлы жүрүп жатат. Баш тартуулар бар, бирок салыштырмалуу баш тартуулар бир аз азаюуда. Мындан сырткары азыр 12 оорудан сырткары бизде жаңы папиллома вирусуна каршы вакцинация кирди. Азыркы күндө биздин ден соолук тышкындоо канасынын адистери медайымдар менен биргеликте жер-жерлерде ата-энелерге 11 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүм кыздардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Аялдардын айрыкча жыныс органдарындагы оор, ар кандай ооруларынын түрүнө каршы сайлап экен да бул нерсе. Анан бул турмушка чыккан, баягындай турмуштагы аялдарга таасир этпейт экен. Себеби ошол турмушка чыкканга чейинки өспүрүм куракта кыздарга бериле турган болсо, ошол учурда оорунун алдын алган болот экенбиз да биз. Папилломага каршы эмдөө албагандар бул ооруга чалдыкса, жатын моюнчасынын рагына чалдыгарын медицина кызматкерлери эскертишет. Рактын бул түрү Кыргызстандагы аялдар арасында 2-нчи орунда турат. Количество регистрации. Бул оору рак оорусу менен катталгандардын арасында эң көп кездешкен түрү. Жатын моюнчасынын рак түрү онкологиялык оорулардын арасында Кыргызстан боюнча 2-нчи орунду ээлейт. Ушундан улам жыйынтык чыгарсак болот. Биз аялдарды бул оорудан коргоп калалы деп атабыз. Бул оору акыр аягында өлүмгө алып келет. Заболевание, которое в конце конечной стадии. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл ичинде 500 аял бул ооруга чалдыккан. Анын 300-ü өмүрү менен кош айтышканын дарыгерлер белгилешет. Жыныстык оору болгондуктан аялдар уялгандыктан өз алдынча дарылоого басым жасашат экен. Эл арасында айрыкча биздин региондо аялдарда баягы эгерде оору башталган болсо, элдик медицина же бир Тибет медицина же бир чөп чаар менен эле дарыланып келишет да. Өздөрүнчө эле же каражатка байланыштуу же өзүнүн сыр сактаганына байланыштуу. Бирок мунун натыйжасында көптөгөн бир жакшы эмес кесепеттерге жеткизип коет экен да. Кандай гана ооруга каршы эмдөө жүрбөсүн коомчулук арасында баш тартууларда болуп келерин ак халатчандар өкүнүү менен белгилешет. Түшүндүрүү менен каршы болгондор арасында санын азайтып жатышканын айтышты. Оорунун алдын алуу аркылуу өмүрлөрдү сактап калуу жеңил дешет дарыгерлер. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Менин колумдан келет деген ураан менен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн форум уюштурулду. Анда жумуш орундарынын жарманкеси жана майыптар билимде жана эмгекте көргөзмөсү коюлган. Форумда негизинен аларга каралган жумуш орундары жана шарттар жөнүндө кеп козголуп талкууга алынды. Панелдик талкуулардын жыйынтыгы боюнча сунуштамаларды камтыган токтом иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жөнөтүлүүгө кол коюлары маалымдалган. Кыргызстанда 42-3 жыл аралыгында саламаттыгынын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттарды түзүү, аларды коомго аралаштыруу максатын көздөгөн аракеттер жанданып баштаган. Ал үчүн бардык каймактарда иш-чаралар өткөрүлүп, атайы программалар түзүлүүдө. Зиядилуу Атакузиев өлкөдө мындай өзгөрүүгө майыптыгы бар жарандардын талабы себеп болуп жатканын билдирүүдө. Анткени Кыргызстанда мындай жарандар өздөрүнүн укугу жана мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматтуулугу аз болуп келген. Мындайча айтканда, biz жоқ, биздин проблемаларды аз чечпей коюшкан. Азырчы ар дайым өзүбүз чечип атабыз, өзүбүз чыгып атабыз ошого. Эми дегенде мен айтат элем то, что 30% бар, 70% жок. По-любому мен азыр операция болуп отурам, коляскага отурдум. Мындайча айтканда мен азыр мурункуга караганда азыр өтө эле кыйналып атам. Мындайча айтканда шарт жок. Мен туртуш керек. Же автобуска чыкканда мындай көзүм жалдырап турам да, мындайча айткандачы. Майыптуулугу бар адамдарды өзү билишпейт. 5% өзүнүн квотасын өзүнө
акыны билишпейт, мындайча айтканда маалымат жок. Өлкөдөгү мекеме ишканаларда майыптыгы бар жарандар үчүн 5% квота бөлүнүп берилүүсү керек. Анткени менен иш жүзүндө мындай учурлар чанда гана кездешет. Буга байланыштуу көпчүлүк жарандар жумушсуз жүрсө, айрымдары өз арабасын тартуу максатында жумуш орундарын камсыз кылып жетишкендери бар. Жыл массив Каражыгаштан бир помещениени арендага алып, ошол жерде жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар иштесин деген ниет менен ачылган. Башында 3 кыз иштеп атканбыз, азыр 2 кыз, экөөбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз чектелген. Бизге албетте баягы Кыргызстанда жумушка кирүү же жумушка орношуу өтө көйгөйлүү маселе. Анан ошо биз дагы ошо окуп бүткөндөн кийин жумушка кире албай кыйналып жүргөнбүз. Анан ушул салонду ачышка туура келди да. Өзүбүзгө өзүбүз жумуш орун түзүп бердик десек болот. Майыптуулугу бар адамдар көп деген ар кандай причиналар менен жумушка алынбай атат да. Эми бүгүнкү иш-чара көрүп атабыз, бул жерде фотовыставка болуп атат. Ал фотовыставкадан майыптуулугу бар адамдар, иштеген адамдардын бул сүрөттөрү да, ар кайсы тармакта иштесе болот. Эгер мүмкүнчүлүк түшсө, майыптуулугу бар адамдар Стивен Хопкингдей болуп эле космоско деле уча алат да. Просто мүмкүнчүлүк керек. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү жана бир топ маселелерди жолго коюу максатында менин колумдан келет аталышындагы форум 2-чи ирет уюштурулган. Мында республика аймактарынан келген саламаттыгынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үнүн угуу жана алардын талаптарын чечүү болуп саналат. Форумда мындан сырткары министрлер кабинетинин төрагасынын 1-чи орун басары Эдил Байсалов жана жогорку кеңеш депутаттары катышты. На государственном уровне за последние годы принято немало решений. Мамлекеттик деңгээлде акыркы жылдары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын абалына жакшыртууга багытталган бир топ чечимдер кабыл алынды. Көп нерселер жарыяланды. Биз көп жолу талашып, акырында эл аралык конвенцияга кирүүнү чечтик. Бирок сиздер билесиздер, биз бул милдеттенмелерди эл аралык конвенциянын чегинде эле алганбыз. Анын көпчүлүгү декларациянын деңгээлинде гана калууда. Сиздер билгендей, көбүңүздөр мамлекеттик пландын эл аралык конвенцияга ылайык келишин камсыз кылуу үчүн жол картасын талкуулоого катышкансыздар. Бирок кайра эле ошол маселелерди көрүп турабыз. Государство обязано было мы. Панелдик талкуулардын жыйынтыгы боюнча сунуштамаларды камтыган токтом иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жөнөтүлүүгө кол коюлары маалымдалды. Бул талапка ылайык шарттарды түзүүгө түздөн түз көмөк болуп берет. Форумда негизи биз ошол жыл сайын 1 айлык өтөт да 15 ноябрдан 15 декабрга чейин, анан ошол убактарда бүт коомчулукту, мамлекетти, жергиликтүү өз алдынча органдарды ошол баягы көңүл буруу, негизи көйгөйлөрдү бар, анан ошол көйгөйлөрдүн үстүндө иштеп, ошолорду чечүү деп, жолдорун деп, ушундай иш-чаралар өткөрүлөт да, бардык республика боюнча. Өлкө боюнча ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 200 миңден ашат, анын 36 миңден ашууну 18 жашка чейинки балдар. Белгилүү болгондой, аларга мамлекет тарабынан майыптыгынын категориясына жараша жөлөк пул, пенсия жана социалдык көмөк алып турушат. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион Бишкек. 3 декабрь ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнү катары белгиленип келет. Бул дата майыптардын көйгөйүнө элдин көңүлүн бурууга багытталган. Ошол күндү утурлай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын кече уюштурулуп, чакан концерттик программа коюлган. Жалал Абад областында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 42 миңден ашуун жаран бар. Алардын ичинен тубаса майып болгондор 8 миңден ашуун. Бул жарандарга мамлекет тарабынан жөлөк пул берилип, коомго аралаштыруу аракеттери көрүлүп келет. Кененирээк кийинки материалда. Сузак районундагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 40 балага майрамдык кече уюштурулду. Өзгөчө балдар оюн-зоок аянтчасында көңүл ачып, концерттик программага күбө болушту. Мындай саамалык 3 декабрь ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнүнө карата демилгеленген. Сузак райондук эмгек жана социалдык камсыздоо миграция башкармалыгынын кызматкерлеринин уюштуруусу менен жалпы дем өрчүлөрдү табышып, райондун аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки 40 баланы бул жерге атайын эс алдырууга алып келишип, андан сырткары сый тамак уюштурулду. Сузак районунун аймагында жалпы 11711 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, ошонун 4060-ы бизде учетто каттоодо турат. Анын 2054-ü 18 жашка чейинки жарандар.
Майыптыгы бар балдардын камкордукка алынышы ата-энелердин дагы көңүлүн жылытат. Алардын ден соолугу жана келечеги үчүн коомчулук колдоо көрсөтүп жатканына ыраазычылык билдирип өтүштү. Бизге ушу демөөрчүлүк кылып мына 2-3 жылдан бери ушундай иш-чара уюштуруп, балдарыбыздын маанайларын көтөрүп, аларды мүмкүнчүлүгү чектелген деп таштап койбостон ушинтип ар түрдүү оюн жоокторго аралаштырганына чоң ыраазыбыз да. Азыр учурда ошо биз жаңы төрөлгөн маалдага караганда азыр учурда майыптуулуктарга көңүл бурган аябай коом көңүл жакшы буруп калды да. Биз ошол маалда каяка барышыбызды билген эмеспиз. Мен ошо көбүнчө медицина багытына эле басым жасап эле ошо докторлорго барсам эле, врачка барсам эле жакшы болуп кетчүдөй боло берген да. А көрсө бул ар тараптуу көңүл буруу керек экен. Майыптуулуктун алдын алуу үчүн көп нерсени билишибиз керек экен. Ушундай нерселерге биз азыр коомдон көп нерсени үйрөнүп атабыз да. Жалал Абад шаарында бирге көтөргөн жүк жеңил болот аталышындагы 1 айлык иш-чара жарыяланган. Анын алкагында каладагы мекеме ишканалар майыптыгы бар, аз камсыз болгон балдарга моралдык, материалдык жана медициналык жардам көрсөтүүгө милдеттендирилген. Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык, социалдык, стационардык мекемесиндеги балдардан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алды. Борборго облус башчысынын резервдик фондунан 60 000 сом тапшырылды. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кам көрүлүп, муктаждыктарын камсыздоо аракеттери уланаары айтылды. Жалал Абад шаардык мэрияда четте калбастан жергиликтүү бюджеттен аз да болсо материалдык жардам көрсөтүү максатында 716 адамга 352 000 сом акча каражаттары карталарына которулуп берилди. Андан сырткары Жалал Абад шаарынын тургундарына 100 адамга арзандатуу карталары таратылып берилди. Бүгүн эртең 2 күн катары менен азык-түлүк башкачалары таратылат. Мекемеде 130 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар тарбияланып келет. Алардын ичинен 22си күндүзгү стационарга кабыл алынган жеткинчектер. Ушундай күндөрдө жоктойгондо келип балдардан кабар алып турса дейбиз. Биз өзүбүздүн болгон мээримибизди, болгон сүйүүбүздү тартуулап келебиз, бирок ата-эненин мээримине жетпейт. Ошон үчүн ушул эфирден да пайдаланып кайрылгым келет. Ушундай балдарыңардан келип ушу кабар алып кетсин деп. Жалал Абад облусунда 42 634 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын ичинен бала кезинен майып балдар 8274-тү түзөт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Кыргызстанда чет өлкөлөрдөн алынып келинген асыл тукум жылкы жана уйлар лизингке берилүүдө. Бул тууралуу Жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментинин директорунун орун басары Максатбек Мамытбеков билдирди. Анын айтымында министрлер кабинети, РСК банк, Айалы банк жана башка кызыктар тараптар менен Кыргызстандан мал чарбасындагы асылдуулукту өнүктүрүү жаатында тегерек стол жумушчу жолугушуулар өткөрүлгөн. Анын алкагында банктар менен асыл тукум малды лизингке берүү механизми иштелип чыгып, чет жактан асыл тукум мал алып келүүгө келишимдер түзүлгөн. 2022 жылдын 9 айында республикага Польшадан 196 баш жана Өзбекстандан 9 баш асыл тукум жылкы жана Чехиядан 277 уйлар алып келген. Учурда алар лизинг аркылуу фермерлерге берилүүдө. Асыл тукум малдарды лизингке берүү механизмин иштеп чыкканбыз. Азыркы мезгилде сырттан асыл тукум малдарды алып келинүүдө, алардан мал өндүрүп, мал багып жаткан фермерлерге, биздин эле айылдык жарандарга лизинг аркылуу азыр дагы ошо асыл тукум малдар берилүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин айтып өтсөк, Сементал багытындагы 277 кунаждар алынып келинди. Аларда лизингке берилүүдө. Андан тышкары 196 баш, 6 баш Өзбекстандан, 196 баш Польшадан жылкылар алып келинип, азыр ошо фермерлерге таратып берилүүдө. Айкөл Манастын эстелиги Астана шаарына орнотулат. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов президент Садыр Жапаров менен болгон жолугушуусунда билдирди. Ал өлкө башчысына эстеликти орнотуу боюнча уюштуруу иштеринин жүрүшү жөнүндө маалымат берип, анын эскизинен долбоорун сунуштады. Макулдашуу Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы 2020-2023 жылдарга кызматташтык боюнча координациялык пландын алкагында жетишилген. Эстеликтин эң мыкты эскизи үчүн сынак өткөрүлүп, Рүстөмбек Пазылов менен архитектор Улан Бейшенбаев жеңүүчү деп табылган. Учурда эстеликтен көркөм эксперттик комиссиясы тарабынан бекитилген жумушчу макети даяр. Скульптура колодон, постаменти граниттен жасалган. Астана шаарынын акимияты тарабынан бөлүнгөн жер боюнча чечим кабыл алынгандан кийин айрым оңдоп түзөөлөр киргизилиши мүмкүн.
Барпы айыл өкмөтүнүн 50 тургунуна жер тилкелерине кызыл китеп берилди. Бүгүн 2 декабрда Созак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров анын документтерин тапшырды. Айыл тургундары бир топ жылдан бери документ боюнча көйгөй жаралып келгендигин айтып, маселе чечилип жатканына өлкө башчысы Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Барпы айыл өкмөтүнүн тургуну Диларам Шамшиевага 6 сотик жер тилкеси 2008 жылы берилген. Ошол учурдан бери жер тилкесинин документи боюнча көйгөй жаралып келген. 2008 жылы өкмөттүн буйругу менен ушул жер берилген. 112 чек бар. Чегибиз 6 сотиктен турат. Анан ушул муктаждыктардан очередке туруп алганбыз. Президентибизге чоң рахмат айтабыз. Ушул жарлыкка кол коюп, ошондой эле ушул Созак районунун администрациясы, акимге айтабыз. Ошондой эле Барпы айыл өкмөтүнүн жетекчилерине, жер адистерине ушу документтерин билесиңер иштери сәл кыйыныраак, бирок рахмат ушуларга. Бүгүн 2 декабрда Барпы айыл өкмөтүнүн 50 тургунунун жер тилкелеринин кызыл китеби берилди. Тургундардын айтымында бул маселе бир топ жылдан бери көйгөй жаратып келген. Буга чейин көп жыл бою ушул китеп жок, ар кандай бир тоскоолдуктарга кабылып жүргөнсүздөр. Баягы банкка же залогко койбой, же болбосо да башка маселелер. Мына бүгүндөн баштап үйдүн кызыл китеби бар буйруса. Куттуктайбыз. Кызыл китеп алып атасыздар. Рахмат сиздерге чоң. Ушу элдин көйгөйүн чечип, ушул бизди камсыздандырып, ушул кызыл китебиз бергениңиздерге рахмат. Барпы айыл өкмөтү боюнча 700 жаран арыз менен кайрылган. Учурда дагы тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми буга чейин жер тилке алып, кызыл китебин албаган жарандар айыл өкмөткө арыз менен кайрылуусу керек. Мыйзамсыз курулуштар баягы арыз менен кайрылган. Ошонун ичинен Барпы айыл өкмөтүндө 715 жаранды биз бүгүн ошол жерин башка категорияга которуп берип, будан 10 жыл, 15 жыл мурун баягы мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштырып берип атабыз. Бүгүнкү күнү мына ушул күнү берип баштадык. Барпы айыл өкмөтүнөн китебим жок, кызыл китебим жок, же болбосо кандай кылабыз деп жүргөндөрүн ошол айтат элем. Айыл өкмөткө келип кайрылып, арыз менен кайрылса, анан биздин райондук комиссияга түшөт арыздар, ошол жерден карап, үйүн тактап, архитектура менен госрегистр комиссия бар да райондо. Анан ошолор чечим чыгарып беребиз. Ошо чечим негизинде айыл өкмөткө келип, кайрадан токтом чыгарып, анан кызыл китебин алат. Созак району боюнча жер тилкелерине кызыл китеп алуу боюнча 5500 жаран арыз менен кайрылган. Район башчысынын айтымында арыз жазган жарандарга документ 2023 жылы толугу менен берилерин билдирди. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Жалалабад шаарынын борбордук аянтына жаңы жылдык балатыны орнотуу иши башталды. Анын бийиктиги 27 метрди түзөт. Жаңы жылдык балатына эркиндик аянтынын жана шаар көчөлөрүн кооздоо үчүн бул жылы жергиликтүү бюджеттен 817 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Каладагы жаңы жылга карата жасалгылоо жумуштарын мэриянын коммуналдык чарба жана көрктөндүрүү департаменти жүргүзүүдө. Быйылкы жылы бюджетибизден 1 миллион сом акча каралган. Тендердин жыйынтыгы менен 817 000ге утуп алган. Эми жылда ар жылдын өзүнө жараша баягы жылдан жылга жаңыланып кетип атпайбы? Жаңыланган сайын жаңы нерселерди жылда элдин маанайы үчүн аракет кылып коюп атабыз. Жылда каралчу бюджетибиз башка шаарларда сумма көтөрүлүп аткан болсо, биздики ошо каралган миллионду наоборот азыраак кылып, эконом кылып, бир жакшы маанай тартылганга аракет кылып атабыз. Бишкекте 14-15 декабрь күндөрү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Мурас футболдук турнир өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу маалымдады. Иш-чара Газпром спорт комплексинде жана Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүп, ага 16 команда катышат. Турнирдин жобосуна ылайык командалар 4 тайпага 4 командадан бөлүнөт. Тайпалык баскычта бир тур ойноп, андан соң финалдык этапка чыгат. Турнир сергек жашоо образын жайылтуу, өлкөгө футзалды таанытуу жана достукту бекемдөө максатында өтөт. Иш-чара Кыргыз футболдук союзунун жана президенттик администрациясынын демилгеси менен уюштурулуп, жылына 2 жолу өтөт. Беттештердин графиги жана алардын трансляциясы тууралуу маалымат кийинчерээк жарыяланат. Регион телеканалынын күндөмө маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот.
Бұл күнгө даярдалган күндөме маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.